Президент мамлекеттик сыйлыктарды берүүгө мораторий киргизди. Президент Садыр Жапаров 2026 жылдын 1-январына чейин мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарууга, ардак наамдарды жана мамлекеттик сый акыларды берүүгө мораторий киргизди. Ага ылайык мамлекеттик сыйлык жана ардак наамдар өлкөгө жана коомго пайда алып келгендерге мораторий учурунда президенттин демилгеси менен гана тапшырылат. Мамлекеттик сыйлыктар тууралуу мыйзамга ылайык сыйлыктарга жана ардак наамдарга сунуштамаларды өлкө президентине Жогорку Кеңеш, Өкмөт, Жогорку сот, президенттик аппарат жана башка мамлекеттик мекемелер, акыйкатчы, кесиптик кошундар бере алат. Сунуштамаларды мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссия карап, баа берет жана президентке сунуш киргизет. Соттуулугу жоюлбаган же алып салынбаган адамдар мамлекеттик сыйлыктарга же ардак наамдарга көрсөтүлбөшү керек. Коомчулукта мамлекеттик сыйлыктар оңду солду берилип, тааныш билиш аркылуу алгандарда бар экенин айткандар бар. Ушундан улам мындай сыйлыктарга убактылуу тыюу салып, санын азайтуу демилгеси көтөрүлүп келет. Булак Азаттык. Бузулган протокол. Аляскада Путин Трамптын унаасына эмнеге отургандыгы айтылды. Орусия менен АКШнын президенттери Владимир Путин жана Дональд Трамп Анкоридждеги саммити учурунда аэропорттон бир унаада кетишти. Бул жагдай алдын ала пландаштырылган эмес деген чет элдик басылмалар билдиришүүдө. Жеке булактардын айтымында аэропорттогу жолугушуунун сценарийи боюнча эки лидер тең өз унаалары менен кетиши керек болчу. Ал үчүн Путинге Аврус үлгүсүндөгү лимузини алып барылган. Ал эми Трамп Кадиллак унаасында жалгыз кетмек. Бирок расмий салтанат пландалгандай өткөн жок. Алгач лидерлер сүрөткө чогуу түшүү үчүн постаментке эки жактан эмес, чогуу көтөрүлүшкөн. Андан соң күтүүсүздөн АКШ президенти Дональд Трамп Орусия президенти Владимир Путинди өз унаасына чакырган. Путин бул сунушту дароо кабыл алган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Трамп, Путин жана Зеленскийдин жолугушуусу боло турган болжолдуу дата айтылды. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин жана Украинанын башчысы Владимир Зеленский менен 3 тараптуу саммит өткөрүүнү каалап жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 22 августта өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал украиналык кесиптеши жана бир катар европалык лидерлер менен телефон аркылуу сүйлөшүү маалында айтканын Axios порталы эки ишенимдүү булагына таянып жазды. Бул аралыкта Европалык Союз Трамп менен Путиндин саммитинен кийин Украинаны колдоо улантыларын жана Орусияга каршы санкциялык басым күчөтүлөрүн билдирген. 16 августта ЖМКлар Трамп менен болгон жолугушууда Орусия президенти кандай шарттарды койгону белгилүү болгонун жазышты. Маалыматтарга караганда, Москва Донецк облусунун толук көзөмөлүн алуу шарты менен Запорожье жана Херсон облустарындагы фронттук линияны тоңдурууну сунуш кылган. Мындан тышкары Путин Украинанын куралдуу күчтөрү Луганск облусунан чыгып кетиши керек деген талап койгон. The New York Times жазгандай, Трамп Украинанын жана анын европалык союздаштарынын позициясынан четтеп, Путиндин тынчтык келишимин түзүү сунушун колдоду. Бул гезитти баамында Орусияга сүйлөшүүлөрдө артыкчылык берет жана Аляскада саммитке чейин Трамп, европалык лидерлер жана Зеленский макулдашкан стратегияга каршы келет. Axios порталы билдиргендей, Киев Трамптын убактылуу ок атышууну талап кылуудан капыстан баш тартканын түшүнбөй жатат. Нарында дарыяга кулаган Куюш көпүрөсү 21 күндө салынып бүтөт. Нарын районунда Нарын-Оруктам автоунаа жолунда айдоочу оор жүк ташыган машинасы менен өтүп баратканда кулаган Куюш көпүрөсү 21 күндө салынып пайдаланууга берилет. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев 16 августта эки Нарын айылынын тургундар менен жолугушууда айтканын президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү билдирди. Ал темир көпүрө 3-4 айдан бери жасалып жатканын, эми коюуларын айтууда.
13 августта Нарын районундагы 2 Нарын айылын облус борбору менен байланыштырган көпүрө кулап, КАМАЗдын айдоочусу 41 жаштагы Азамат Асанбеков сууга агып кетип, сөөгү 15 августта Нарын дарыясынан табылды. Жергиликтүү тургундар көпүрөнүн коопсуздук шарттарына жооп бербей калганы тууралуу бийлик органдарына бир нече жолу кайрылганын, бирок убагында чара көрүлбөгөнүн айтышууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги бул көпүрө аркылуу оор жүк ташуучу машиналарга чектөө коюлганын, айдоочуга ага карабастан көпүрөдөн өткөнүн билдирүүдө. Мекеме көпүрөнү оңдоого 5 августта тендер жарыяланып, 11 августта өткөрүлгөнүн, ушул тапта иштер жүрүп жатканын кабарлаган. Булак Азаттык. Жалал-Абадта университеттерден 2606 студент окуудан чыгарылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал-Абад шаарындагы жогорку окуу жайларында университетке келбеген жана чет өлкөдө жүргөн 2606 студент окуудан чыгарылганын билдирди. Ага ылайык Жалал-Абад мамлекеттик университетинен 1142, Кандоро Токтомамбетов атындагы эл аралык университетинен 895, Заманбап эл аралык окуу жайынан 497, Борбордук Азия эл аралык медициналык университетинен 58, Жалал-Абад эл аралык окуу жайынан 14 студент окуудан чыгарылды. Андан тышкары кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарган эмес деген негизде 4 мугалим жумуштан алынды. Буга чейин атайын кызматтын текшерүүсүнүн жыйынтыгында Баткен мамлекеттик университетинен жана анын тиешелүү түзүмдөрүнөн 2170 студент, Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардан 13295, Ысык Көл облусундагы жогорку окуу жайлардан 941, Кыргыз улуттук университетинен 2700дөн ашуун, Исхак Разаков атындагы техникалык университеттен 153, Нарын мамлекеттик университетинен 300дөн ашуун студент окуудан чыгарылган. Же эсептеги миңдеген студенттер сабакка катышпаган же академиялык карыз бар деп аныкталган. Булак Азаттык.